Бир жакшы нерсени көргөндөн кийин Алла Таала айтат: "О таавана алал бир ва тақва" дейт. Жакшылык ишке, таквачылык ишке бири-бириңерге жардам бергиле деген аятка таянып, барыңыздар көргөнсүздөр, көрбөсөңүздөр дагы угуп коюңуздар. Ушундай бир туугандар чыгыптыр. Камокторго барып, магазиндерге барып, ошол сатып аткан эжеге барып айтып жатат: "Тетратыңызда кимдин карызы көп эже? Көптөн бери товар алып, продукт алып, сизге төлөй албай жаткан бирөөлөр барбы?" деп сурап, ушундай карыз бар бир туугандардын карызын төлөп кетип жаткан бир туугандар бар экен. Мына Инстаграмды ачып карасаңыздар, алхамдулилlah. Жакында бирөөсү аял кишинин 3 баласы бар экен, төлөй албай күн сайын продукт алып атып, 5-6 айдын ичинде ушундай бир 80 миңден ашып кеткен карызы бар экен да. Колунда бар болгон бир тууганыбыз барып, ошону чийдирип салып, төлөп чалып койду. Бул деген кандай бир бактылуу тууганым. Канчалык сооп бул. Ал эжеге да рахмат. 80 миң сомго чейин карыз берип күн сайын келсе дагы. Ошончолук берешен, ошончолук жүрөгү ачык, ошончолук түшүнүктүү эже экен. Канчаларыбыз мындай кылабыз магазинде? 10 миңге жеткен экен, токтотуп койсок керек. Болду, карыз бере албайм деп. А бул эже болсо 80 миңден ашып кеткенге чейин да карыз бериптир. Дагы башка бирөөлөрдүн карыздарын ушинтип төлөп жүрөт. Бул нерсени биз да кылышыбыз керек, туугандарым. Ушул эле микроайын учкунда канча колунда бар бир туугандарыбыз бар. Азамат Кудай берип койгон берекени, Кудай берип койгон сооданы, пайданы берип койгон. Ошондой бир туугандарыбыз жумасына бир жолу магазиндерге барып, тетратыңызды ачыңызчы. Кимдер көптөн бери карызын төлөй албай кыйналып келе жаткан үй бүлө барбы? Жанагы мошенниктер айтпайсыз, алдап качып кеткен. Чындап төлөйүн деп, бирок жетишпей жүргөн канча үй бүлө бар. Атасы өтүп кеткен, эни байкуш 5 бала менен калып карыз алып жүргөн бир туугандарыбыз канча. Ошолорду төлөп койсокчу, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Бир момун мусулмандын бир муктаждыгын бүтүрүп коюу, бир ажылык, бир умрадан соогун алат" дейт. Ушул жерде туруп соопту алып койсок болот экен.